Карга менен түлкү. Дауттун уулу Сулайман пайгамбар жер жүзүндөгү айванаттар менен куштардын тилин билчү экен. Бир жолу буларды айтыптыр. Ала карга бир кесим этти иштеп алып, бактын башында отурат. Бактын түбүндө эттин жытын алып түлкү турат. Түлкүнүн ой пикиринин баары этти алып жешти. Бирок карга бийик жерге отуруп алып көздү акыйтат. Кандай болсо да, этти алып жешке үмүттөнгөн түлкү амал издей баштады. Ал куйругун булактатып, оң кобуш атып, ары-бери оонап, кыңшылап күлүп, даракты айлана чуркап жүрдү да, акырында карганы мактап кирди. Тумшугу куду бүркүттүкү, көкүрөгүн кара, ак куунукундай канат куйругу шуңкардыкынан калышпайт. Көздөрүн көөдөй кара, басканын кадим эле кара каздыкындай, ал эми мүчөңдүн келишимдүүсүчү. Кудайга ыраазымын, сени ушунчалык сулуу кылып жаратып койгон. Сенин үнүңдү укпаганыма гана өкүнөм. Мына ушундай мактоодон кийин ала карганын башы айланды. Үн катпай тура албады. Күчүнүн барынча карк этти эле оозундагы эти жерге түшүп кетти. Аны түлкү дароо жеп алды. Иши орундалган соң түлкү андан ары жөнөдү. Карга болсо анын артынан кыйкырды. Түлкү, эй, түлкү, сенин укмуштай сонун сөздөрүң мага жагып калды. Дагы бир кайталап койчу. Ачканын акылы болбойт. Ал курсагын гана ойлойт. Сенин оозундагы этти көрүп акыл эсимди жоготуп, жөндөн жөн эле сени мактай берипмен. Ал мактоолор сага жарашпайт, деди түлкү. Анан жолуна түштү. Азыркы кезде мындай адам сөөлөтү жок киши карга сыяктуу байлыкка ээ болсо, анын акмактыгын билип туруп эле ар дайым мактоого алышат. Айрым адамдар түлкүгө окшогондор, бирөөлөрдүн меймандостугун көрүп жатканда үй ээсине кошомат кылып жүгүнүшөт.